Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Биз карап жаткан маселени 3 айдан бери калкыбыз күтүп атат. Кандай жыйынтык болот, кандай чара колдонот деген чечимди күтүп атышат. Башынан айтышыбыз керек, бизден баланчанын түкүнчөнү камалсын деген чечим чыкпаш керек. Биз бир гана багыт беребиз. Комиссиянын мүчөсү катары мен акыркы корутундун долбооруна кол койбой койдум, кол коюла албай койдум, командировкада болгон. Бирок негизги жыйынтыктар менен мен макулмун, каршылыгым жокто. Ошондой болсо да бир-эки ой пикир менен бөлүшсөм туура болот деп таптым. Комиссия кандай сын пикир болбосо да бир топ иштерди аткарды. Ар бир жыйыныбыз коомчулукка көрсөтүлгөн. Көптөгөн суроолорду берилип, көптөгөн жоопту алдык, көпчүлүк учурда жоопту ала албай калдык. Ошондуктан бүгүнкү жыйынтык биз үчүн дагы кошумча иликтөө болуп атты. Бүгүнкү күндө бизде мыйзамыбыз тактап иликтөө процедурасына бекиткен эмес болчу да. Эгерде кээ бир мамлекеттерге окшоп биз комиссиябыз ушундай паланча укуктарыбыз бар деп айтылып кетсе, анда биз кинодо көрсөткөндөй эле чакырып туруп камалсын деп буйрук бере бермекпиз да. Бирок андай мыйзамда жок бүгүн. Эми бир-эки оюмду айтпасам туура болбойт го. Бишкек жылуулук электр борборунун 26 январдагы техникалык кырсыкка байланыштуу бул авария болгону түшүнүктүү эле болуп турат. Ким күнөөлүү деген суроо болуп атат. Ал жерде күнөөлүү ошол жерде иштеген кызматкерлер. Ал нерсеге күнөөлүү өкмөт бизге ушул жерде биз кышкыга даяр деген убада берген, калп сөздү сүйлөгөн өкмөттө күнөөлүү болуп атат. Жыл сайын миллиондогон акча тест ремонттоого жумшап, 26 январь быйылкы жылы керек эместигини, пайда болбогондугун көрсөттү. Ошондой эле Кытай өкмөтүнүн жардамы менен, Кытай тарабы менен жардам менен курулган жаңы блоктор Бишкек шаарындагы жылуулукка чоң таасир бербегендигин көрсөттү. Ал өзүнчө объект болуп калды, эски агрегаттар өзүнчө объект болуп калды. Ошондуктан ал жерде эми бүгүнкү күндө кылмыш иш козголгон, биздин үмүтүбүз бар, ар бир кызматкер өзүнө тийиштүү жоопкерчиликке жетет деп ойлоп атабыз. Ошол себепке байланыштуу, тесттин аварияга байланыштуу изилдөө болгондуктан жыйынтыкка баарыбыз бирдей эле бир ойго келдик. Модернизация боюнча бирде каршы пикир болгон жок. Ал керектүү нерсе. Маселе жок бул жерде. Кредит тартканыбыз ага да маселе жок. Өзүбүздүн каражатыбыз жетпегенден кийин жыл сайын 8-9 миллиард сом электриктер тапкан акчаны биз тестке иштетип атсак, айла жок экенде кредитке биз тартканга мажбур болдук. Ага каршылык комиссиянын мүчөлөрү каршылык көргөн жок. Бирок келишим даярдоо мезгилинде анын пункттарын бекиткенде, биздин максатыбызды койгондо, анын аткарылышын жолдорун издеп атканда Кыргызстан тарабынан толук эмес иш аткарылды деп мына комиссиянын төрагасы айтып кетти. Мен да ушуну тактап кетейин. Бүгүн биз мына төрдө отурган, бизде чакырылган урматтуу премьер-министрлер кимиси күнөөлүү эмес деп биз ушу залда отургандар деле 4-5ке бөлүнөт. Бирөө агасын коргош келет, бирөө жердешин коргош келет, бирөөсү башка мамилеге байланыштуу. Же чын эле айрым премьер-министр уккан да жок, көргөн да эмес. Мен ачык айтам, мына акыркы күндөрү бизге маалымат чыкты. Май айында, 2013 жылы май айында ушул модернизация боюнча Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын 2 бөлүм башчысы Сапар Жумакадырович Исаков жана Айсулуу Акметова президенттин атына кызмат кат жиберип атат. Мына ушу жасашыбыз керек, муну жасашыбыз керек, 390 миллионго кредитти алышыбыз керек дегенде президент түзмө-түз каржы министрине жана энергетика министрине буйрук берип атат, аткарылсын деп. Бул чоң ката деп атам. Кыргызстанда жаш баладан улгайган карыяга чейин билишет. Ушунчалык көлөмдөгү кредитти президентсиз чечилбейт деп. Бирок президенттин конституцияга ылайык андай укугу жок. Министрге буйрук бере турган эч кандай укугу болгон эмес. Мен ойлоп атам, бул жерде президентибиз өзүнүн укуктарынан ашып чыкты. Эми ойлоп көрсөңүз, ушу президент буйрук бергенден кийин кайсы министр каршы пикирди айтат? Кантип талкуулайт аны? Барыбыз билебиз, сөздү айта албайт. Үн чыкпай аткарабыз, есть товарищ командир деп кетишет. Айрыкча бул эл аралык мамилеге таасир берет.
Кытай кошуна мамлекет менен достугубуз бузулат дегенден кийин баарыбыздын тилдерибиз кыска болуп калат. Мен айтып атам, бул кадамда президент аралашканы, буйрук бергени бул бир кылмыштын белгиси көрүнүп турат. Узурпация деген сөз бар да. Өзүнүн деңгээлине, кызматына ылайыктуу эмес, укуктарды өзүнө алып алуу деген сөз эсептелет да. Ошол белги боюнча мен ойлоп атам, эгер тийиштүү органдар карап чыкса, кызыктай нерсе табылышы мүмкүн. Кийин өкмөт июнь айында өкмөт өзүнө тийиштүү иш-чараларды өткөрдү. Ведомство аралык комиссияны түзүп, келишимге кол коюп, жогорку кеңешке жиберет. Жогорку кеңеш көпчүлүк добуш менен ал кредиттик келишимди мыйзам түрүндө бекитет. Бирок ошондо 3 комитеттин корутундусунда түпкү тамыры менен каршылык болгон эмес. Бюджеттик комитет макул берди, эл аралык маселе боюнча комитет макулдук берди. Ал эми ТЭКтин комитети, топливно-энергетический комплекстин ал пикирлерин айткан, бирок аны өкмөткө эмес, аны эл аралык маселе боюнча комитетке жиберилген. Кара бүткөндөн кийин, эртеси күнү. Демек, бул жерде жогорку кеңештин деле ушул келишим түзгөнгө салымы аз эмес. Болгону болду деп айтабыз эми. Бул жерде дагы мына айтып кеттик биз. Жеке менин пикирим боюнча, жогорку кеңештин депутаттары эл аралык бир командировка барганда кичине мындай акыл эс менен барыш керек да. Ондон ашык депутаттар TBA компаниянын эсебинен Кытай мамлекетине барып 10 күн жүрүп келип, 5 күн жүрүп келип, анан келип туруп ушул жерде добуш бергени бул деле туура эмес кадамдын белгиси болуп атат. Мен ойлоп атам, прокуратурада ушуну карап чыгыш керек. Себеби биз анча-мынча мелкий коррупционерди кармап алып сүйүнүп отурабыз да. Бирок добуш депутаттын да добуш бергенде ага бир негиз болуш керек. Бирөөнүн эсебинен командировка барып туруп кийин добуш берген бул жакшы эмес да. Эми болгону болгон, болуп кетти эми. Кредит алынды. Биз жылуулук электроборбордун 2 казан агрегат курулду, бүгүнкү күндө турат ушул. Соксоюп, жапжаңы турба турат, түтүп атат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бир казан агрегаттан ашык иштеген эмес. 26 январь айында көрсөтүлгөн бул казан агрегаттар түзмө-түз ушу аварийный ситуацияга таасир бере албайт экен, себеби алар жалпы система кошулган эмес экен. Экинчиден, бул казан агрегаттар курулган негизги максаты биз электроэнергиядан 300 киловатт кошумча кубаттуулук кошуп атабыз. Эң негизги ушул болуп атат да. Бул жерде мен ойлоп атам, ушул декабрь айында депутаттардын алдында сүйлөгөн министрибиз, энергетика министри туура эмес, ашыкча маалымат берип койду. Ошол себептен бүгүн ар кандай сөз болуп атат. Эгер ушул жерде туруп биз ушул проект менен 300 киловатт кошуп атабыз, ошол бизге жетиштик деп ошол менен токтотсо, бүгүнкү андай суроо болбойт эле. Бирок стенограмманы карасак, бул жерде айтылган, Кудай буйруса 50 жыл эми жылуулуксуз калбайбыз деген сөз бар да. Аны айтпаш керек кээ бир учурда. Биз модернизация деген бир цехти 5 казан котелды агрегатты буздуруп, экөөнү курдуруп атабыз, ушундай кубаттуулук кошулат. Болду ушу менен. Ошондой депутаттар талашып тартылашып, кабыл алса кабыл алат эле, каршы болсо каршы болот. Бүгүн мындай сын пикир айтылбайт эле. Биз айтышыбыз керек болчу. Биз модернизация деген 3төн бирини модернизация кылып атабыз. Бишкек шаарына чоң таасир бербейт деп жылуулук боюнча ачык айтканда мындай болбойт эле. Мен ойлоп атам, ушуну эске алып туруп, мына жогоруда айткан сөздү эске алып туруп, биз бүгүнкү күндө бир кадам жасашыбыз керек. Корутундуда бир топ аттар жазылып турат. Мамлекеттик кызматкерлер, депутаттардын фамилиялары жүрөт. Мен сунуш берет элем, биз мурунку президентибиз, экс-президент Атамбаев Алмаз Шаршеновичтен кол тийбестик алышыбыз керек. Ал киши бир топ жолу айткан, мыйзам алдына баары тең деген, керек болсо мен да жооп берем деген. Ошондуктан мен ушул маселени көтөрүп атам, сунуштап атам. Ал кандай жол менен кылабыз аны? Биз укук коргоо органдарга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ак болсо ак деп чыгыш керек, таза кара болсо кара деп жоопко тартылыш керек. Баары тең. Ошондо мен ойлоп атам, эгерде ушул башатыны биз тапсак, мына төрдө турган премьер-министр бар эле айтат да, бизге мындай буйрук берген эле, биз үнчүкпай койгонбуз деп. Эми 6 жылда 7 премьер-министр болсо, кайсынысынан биз турайбыз? Негизги бул принципиалдуу ушу биз туура эмес кадам менен кетип атабыз. Менин сунушум мурунку президенттин кол тийбестигин бошотушубуз керек да. Рахмат.